Президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлү Алтынбек Сулайманов кызматын тапшырып жатып, аймактардын өнүгүшү үчүн бийликти өз колуна берүү зарылдыгын айтып, антпесе такыр алдыга жылбай турганын билдирген болчу. Бул багытта атайын долбоор даярдалып жатканы анда жооп иретинде айтылган. Анын негизинде айыл өкмөттөрдү ирилештирүү долбоору келерки жылы башталмакчы. Жыл башында реформа жүргүзүүгө даярдыктар башталып, адистер тобу пилоттук аймак катары Ысык Көл облусунун Төп районун тандап алган. Анын алкагында келерки жылы 13 айыл аймагынын базасында ирилешкен 5 айыл өкмөтү түзүлмөкчү. Реформанын натыйжасында айыл аймактарынын бюджети кеминде 2 эсе жогорулатылып, өндүрүш ишканалары иштеп баштоого тийиш. Бул үчүн райондун өнүктүрүү фондуна каралган каражат да көбөйтүлмөкчү. Бүгүнкү күндө экономикалык негиздери, өнүктүрүү программалары иштелүүдө. Төп районундагы реформанын жыйынтыгы менен ал башка аймактарда дагы жүргүзүлөт. Айыл өкмөт эми бизге окшогон мектептерге айыл өкмөттүн ошо бириккен болгон болсо, ошондой мисалы фаптарга жардам тийип, баягы каражатка такалат, ошол жакшы болуш керек, жардам болуп өнүгөт болуш керек айылдар, кичинекей айылдардын анча-мынча инфраструктурасы кеңейет болуш керек деген оюм да. Реформанын максаты элге кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу, жашоо турмушун жакшыртуу, жергиликтүү бийлик органдарынын жоопкерчилигин жогорулатуу, чечимдерди кабыл алуу, коррупциялык тобокелдиктерди төмөндөтүү. Айыл аймактарынын экономикалык өз алдынчалуулугуна жетишүү, дотациядан чыгаруу зарылдыгы турат. Дотациядагы майда айыл аймактары борбордон каражат күтүп, анын кесепетинен зарыл болгон чечимдерди өз убагында кабыл ала албай, калкка кызмат көрсөтүүнүн сапаты начар болууда. Мурда эле болуш керек эле бул нерсе. Бул себедегенде чыккан айыл өкмөттөр өтө көбөйүп кеткен. Азыркы убактарда кошулуп, азыр жакшы болуп калды. Мурдага караганда бул өкмөттүн финансы жагына дагы өтө пайдалуу негизинен. Учурда өлкөдө бир гана айылдан турган 67 айылдык өкмөт болсо, алардын көпчүлүгү калкынын саны боюнча көп эмес. Ошол эле учурда курамына 7 жана андан көп айыл кирген айылдык аймактар бар. Калкы 15-20 миңди түзгөн айылдык аймактардын саны 42, ал эми 20 миңден ашканы 45. Гүлжина Мөндөөбү, Маматкадыр Маматалиев, жаңылыктар үчүн.